Кыргыз эли ит агытып куш салат деп элибизде бекеринен айтылбаса керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анткени аңчылыкта өздөрүнүн жашоосунда мына ушундай тайгандарды, алгыр тайгандарды колдонуу менен дал ошол өздөрүнүн кумарын жазып, аңчылыктагы болгон максаттарын ишке ашырып келген. Мына азыр менин колумда Жаян деген тайган турат. Бул тайган бир тууганы Кенч менен бүгүн биздин студиябызга келди. Бул тайган жакында эле өткөн ушул шейхтин келген жолугушуусундагы шейхке барып жолуккан тайгандардан деп эсептесек туура болот, кесиптеш. Ооба, кыргыз деген улуу эл, кыргыз деген ушундай бир даанышман, нарктуу эл деп биздин өзгөчө экенибизди даңазалап турган баалуулуктарыбыздын, дөөлөттөрүбүздүн бири бул албетте тайганчылык өнөрү. Демек биз мына ушул улуу өнөр жөнүндө студияда кеп кылалы деп атайын кадырлуу меймандарыбызды чакырдык. Анда эмесе тааныштыруу менен кеп кезегин баштайлы. Кыргыздын ушул салттуу маданиятын алып жүрүүчү биздин сыймыктуу жердешибиз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын лауреаты, тайганчы, сүрөтчү Байрамкул Асаналиев агайыбыз. Ошондой эле мына ошол тайганчы деген улуу өнөрдүн ээси Асылбек Козубаев. Кош келипсиздер. Байрамкул байке, колуңузга берейин. Жаянда. Сизди улам кылчактап карап атты. Жаныңыздар бирге болуп калыптыр да, э? Ошондой болуп калат. Тайган ошо ээсине аябай берилип калат да. Башка породага караганда булар ушу кишиге жакын болот аябай. Адамды жакшы көрөт. Тиштебейт. Кишини так тиштебейт. Эң сонун. Экөө бир тууган деп калдыңыз. Экөө жакын экен, аябай. Көзү мындай сонун экен. Экөө бир тууган деп калдыңыз. Канча жашта азыр? Бир карбаст. Бир карбаст. Жаш экен анда. Бул эркеги, бул ургачысы. Интернет булактарында ошол Катар мамлекетинен келген өлкө башчысынын көңүлүн бурган ушул тайган экенин биз интернеттен карап, анан кийин изилдеп жүрүп көрсө, эмне тайганы болуп экен деп жүрүп. Сиздердин таптап өстүргөн тайганыңыздар экен. Шейхтин колу ошондо Кенчке тийди. Сиз алып бардыңызбы? Ошол учурларды айтып бериңизчи. Ошо тозу, ошо шейхти тозууга барганбыз ошол. Сүрөт ошол сүрөттө. Анан сразу эле ушул эме болду, көзүнө жакшы көрдүм окшойт тайган. Бул өзүнө сүйкүмдүү жаныбар. Сразу шейхти өзүнө көрдү окшойт. Келип сулап тайган жөнүндө сурады. Ошо кызыгуусу жакшы экен. Эң сонун. Булар аң улаганга колдонулуп атабы, Байрамкул байке? Азырынча жесем. Бул уже мурдагы күнү каш кулак тиштеди. Каш кулак чөө тиштеп калды. Анан кичине бир убакыт болгондо Асылбек салып жүрөт. Быйыл ошол эме кылат го, ошо быйылкыга жарап калды уже. Күзүндө уже жарайт. Бирок бул каш кулак тиштеп, каш кулак чөө тиштеп калды экөө тең. Мындай бул мындай бараанды болуп турбайбы? Эркеги, ургачысы, ошол себептен. Деги эле ушул бүт дүйнө элинин көңүлүн бурат болуш керек, бул. Ооба, азыр көпчүлүк учурда бул чет жакта, Европа жакта бул тайганчы да мода болуп атат да. Ошол жактан атайын келип атат. Келип, булардын баары тааныйт. Анан мындай сүйүүчүлөр ата мындай аябай көп. Таанылып деле калдык. Эми тайгандын дүйнөсүн экөөңүздөр тең кенен билесиздер. Ошон үчүн бир кыргыз жашоосунан буга чейинки аталарыбыз ээрчитип жүрүп аң улоого алып барган тайгандардан, анан бүгүнкү күндө тайгандардан сурайлы деген бир таризде маегибизди уланталы деп атабыз. Эми ушул тайгандардын алгырлыгы, кыраандыгы эмнеден билинет? Кандай тайганды, кандай мүнөздө турган тайганды элибиз кыраан деп аташкан? Ушулар тууралуу бир чечмелеп айтып берсеңиздер. Эң биринчиден ошол эски аксакалдар менен бала кезден баштап тайган багып жүрдүм да. Таза бак дечү да, тазалап бак деп. Могулардын баары азыр эми Кудайга шүгүр чет жактан келсе көргөзө турган тайгандар да, таза тайгандар. Өзүнүн таза деген кандай? Кыргызча асылдуулугу, экстерьери деп коет, экстерьери төп кеш керек да, баардык жактан. Мунун өзүнүн атайын эмелери бар, эрежелери бар да, бүт жана жүнү кандай болуш керек, тиши, тырмагынан баштап өзүнүн мындай экстерьери бар да. Ошого келди булар. Муну где-то бир бала кезде Асылбекте жаш болуп кезде 15 жылда атайын селекция кылынган тайгандар да, асылдандырган тайган. Кошуп отуруп, анан бул уже ошол быйыл 6-7 поколение, бул таза деп айтат да, экстерьери мыкты деп айтсак болот. Ошон үчүн жанагы тиги чет жактан келгендер, бул араб туугандар, булар өтө маани берет. Алардын өзүнүн Салиоги деген тайгандары бар. Булар атайын ошол
мамлекеттик деңгээлде ошол баалуулук катары карашат. Жана ак шумкар, ошол жанагы эми булар көбү шумкарды баалашат. Ошон үчүн жана буга келип кенчти карап аткан ошол. Анткени аларда маалымат бар. Тайган кандай болот, салюгу кандай болот. Эми башка ар кандай түркүмдөр бар да, бул аңчиттер. Алардын баарын бул чет жакта жакшы билет, жакшы тааныйт. Ошон үчүн келип сылаган ошол да. Анан дагы жакшы бул азыр Асылбектен тайган сүйүүчүлөр көп. Азыр биз көп сүйлөшүп, тайганды азыр дагы ошол эксерерде асылдандырып атабыз. Ал асылдандыргандан кийин бул өзү эле мындай канында бар да кыран. Ооба. Анан баягы мурдакы күнү ушу каш кулак тиштеттир. Анан Асылбек дагы ыраазы болуп чалып, мага сүйүнүшүп. Булар баягы мунун тетиги түпкү чоң аталардын баардыгы мындай катуу жакшы иштеген тайгандар да, карышкыр алган тайгандар. Булардын чоң аталары видеодо бар, 11 айында карышкырга салган. 11 айында. Анан где-то негизи буларды 11 ай эмес, бир 2 кар бастырып салат. Жаш кезде баягы чыдай албай кетип 11 айында салып ийген да. 9 айында түлкүгө салдым. Где-то 12-13 айларында жана чөө түлкү чиштеп калышкан да. Бирок 11 айында карышкырга тик барышкан. Ошо видеолор бар. Ошондойдон жүрөк өлүп калбайбы? Жок, жүрөк өлбөйт. Булардын өзүнүн ыгы бар. Эми өзүнүн ыгы менен алат. Мындай бой салбайт. Асылбек ага, генчти генч кылганга бир абдан чоң эмгек жумшалды да. Ооба. Кантип тарбиялайсыздар? Тайганга деле көп убакыт кетет негизи. 10 жыл болуптур тайганчылык, өнөрү менен. Ошондой болуп калды. Иштеп келатканыңызга. Анан муну деле багуудан бар көз каранды. Тарбиясынан көз каранды. Сизде эмне сарбабалды? Кантип ушул өнөргө тартылдыңыз? Кичинекей кезибизде эле ушул кошуна байкелер бар болчу. Ошолордун тайгандарын көрүп, мен да тайганым болсо экен деп. Кичинекей кезде эле ошо кызыгып калганбыз го, ошол бойдон эле тайган багууга кызыгып жүрөбүз. 10 жыл бул активдүү иштеп келатканыңыз, э? Генчтен бөлөк да тайган барбы? Ооба, үйдө дагы бирөөсү бар. Дагы бирөөсү. Генч анан жаян, аттарын атайын мындай издеп ушинтип коесуздар да? Атайын кыргызча коебуз. Кыргызчалап. Мисалы бул чет жакка да алып кетип атат, аларга да атайын кыргызча койдурат. Бирок алар дагы жакшы чалып кыргызча коюшат да, орусча койбойт. Тайгандарды алып кеткенде менден алса сөзсүз түрдө кыргызча атын коюп берем. Бул дагы ошол тайгандардын өзүнүн дүйнөсүнө ылайыктуу аттарды коесуздар да. Жок, сөзсүз түрдө тайган болсо сөзсүз түрдө кыргызча коюш керек. Болду, э, кыргызча. Орусча койгонго мен атайын ошондой эме кылып атам да. Кандай келишимдер негизинде бересиздер чет мамлекеттеги? Аякта азыр Асылбек көз аябай эле таанымал болуп калдык. Интернет деген бар да. Тиги жердин түбүнөн келет атайын ушу тайганды көргөнү келет. Анан тайган сүйүүчүлөр өтө көп. Анан мен аябай сүйүнгөнүм, алар ошо тайгандын стандартын билет. Жөн эле шамшаркты келип албайт. Атайын сураштырып, жанагы асылдуулугу деп атат, экстерьерин көрүп, алар бизден кыйын билет. Келгендердин баары тең тайгандын мындай асылдуулугун, тайгандын мындай мүнөзүн, тайгандын мындай сапатын жакшы билет да, бизден кыйын билет. Эми буларга кам көрүү, мисалы таза кармап, жуунтуп дегендейчи. Кантип жуунтасыздар бул? Тамак таза Көп деле жуунтпайбыз. Кээде баягы эме болгондо эле кээде атайын ошо иттин өзү шампуну бар, ошо менен бир жууп коем. Жанагы баягы ар кандай килеш андай мындай эле эметпес. Бар, э? Үйдө сиздер менен эле кош аралашып жашайт, э, бул жаныбарлар? Жөн бул короодо жүрөт. Короодо жүрөт. Бирок мен маскөмө кирип келет. Ошондо кирип, бирок мындай өтө эле акылдуу, анан өтө мындай төрөпейил да. Мындай жутунуп, бирдеме кылып ийбейт. Анан тил тугат. Кишидей эле сүйлөшөм булар менен. Ай бери келсең келет. Жөн десең акырын карап турат. Тентек кыларды акырын мени карайт. Жөн десең акырын туруп калат. Ишини мындай билип калат да булар. Асылдуулугу деп атпайбызбы? Тайгандын алгырлыгы, кыраандыгы деп атабыз. Мен кичинекейимде да ошо аталардан укканым бар эле да. Тайган, кыраан тайгандардын ушул тумшугу ичке узун болот. Кычкач тумшугуна болот как. Анан зери кандай болот? Ушу көөдөн жагы чоңураак болот. Ооба. Ушул сыяктуу бир мүнөздөмөлөрдү айтчу эле да. Муну куйругу сөзсүз түрдө кальций болуш керек. Куйругу чаңгарактап туруш керек деп. Кальций болот. Анан где-то мен баягы Манас атабызда Каникейге берет да кумаякты. Ошондо Каникей энебиз баягы Манас атабыз келатканда 6 айында ордон секирип чыгып, куйругун чокко үйгүзүп алат да. Анан мен баягы жөн эле менин версиям да, баягы биз чыгармачылардан ошон куйругу ошондон баягы жылаңач көрдүңүз, кальций. Ошол үчүн баягы Каникей энебизде кичине ушул кумаяк үчүн кичине эме болуп калат да. Чатак чыгып кетет, аны билесиңер да. Ооба. Анан кээде ошондой көп жүргүчүлөр бул Индияда да ушул тайган
ушундай окшош тайган типтер бар экен, тайгандар бар экен да. Бирок алардын куйругу түзүрөөк, кылыч куйругу экен. Бирок алар да мага чыгып атат да, мына мен кылбайлыбы, тигиби депчи. Анан бул балдар менен сүйлөшүп, бирок алардык мага көп жакпай атат да. Бирок тигилер мага биз берели, анан сер алмашпайлыбы дейт да. Анан көбүн карасаң аларда кальций жок. Биздики көп тайганда көрүң бүтүп атат, кальций чагарагы бар да. Бирок көп жерде чет жакта биздин тайгандар кызып атат. Азыр казак туугандар да бизди таанып калды, үйгө чейин келет. Канча акча десең биз берели, бул тайганды алалы депчи. Алар да билип калды да. Анан азыр тайганын күлүктүгүн, алгырлыгын да ал туугандар да мындай уже таанып калды. Ачык эле айтып. Мурун көп мындай мактанып жүрчү, таздар күлүк деп. Менден бир күчкө алып кетип анан баягы түлкү, коён читегенде тайган жетип барып читеп, анан ошондон кийин анан тигилер да билип калды, тайган мыкты экен. Кушту саятчылар, мүнүшкөрлөр баягы атайын таптайт эмеспи? Сиздердеги ошо тайганды таптоо ыкмалары жөнүндө айтып бербейсиздерби, Асылбек байке? Маселен, кенчти ушул кашкылак чөө алганга чейин кандай кылып таптап, кандай кылып аларга кол салуунун жол жобосун үйрөтөсүздөр? Эми ал өзүнүн дээринде да булардыкычы. Биз өзүбүз баягы багууда тамак ашынан өксү кылбай, ошо тамагы дагы өксү болуп калса, жапай жандыкты да кармаш кыйыныраак, күчтүүрөөк болуш керек, ошо күчтүү тамак берилет. Күчүнө тайдырбай, уунун бошотпой туруш керек экен да. Оюндарга эт алып келип эт беребиз, көмжөсүнө эт беребиз, таза эт беребиз. Кадимкидей эле таза эт. Кадимкидей эле таза эт. Биз өзүбүз жеп аткандай эле. Анан оюндарга даярдаганда шаардын шартында багып атабыз азыр. Шаардын чекесине алып чыгып, ойнотуп, чуркатып, ошентип даярдайбыз. Убакытты дагы, каражатты дагы талап кылат экен. Ооба, каражатты талап кылат. Маанайына жараша дагы мындай иш кылып коюшу мүмкүнбү бул жаныбарлар, же булар адам баягы жумшаган жагына баса берген мындай? Бул көпчүлүк учурда ээсин карайт. Бирдеме кылаарда шак карайт. Кылаймы кылбаймы деген деп жана эгер сен давай десең анда дакансы өлтүрөт да булар. Мындай шупуйтеп таштап кетпейт. Ушул тайгандарыңыздардан мындай алыс кетип көрдүңүздөр беле, кандай мындай сагыныч сезимдер? Анан булар кичине куса болот. Көп байкайм да, мен кээде тияк-бияк кеткенде жолду карап издейт кадимкидей. Мен кайсы жерге барсам ошол жерлердин баарына барат. Ошондой жер бар да. Тиги эме жакта, тоо жакта кашарга бир жолу алып барып таштаган. Ошондон кайра үйгө чейин келиптир. Шалтанын эме коктусуна чейинчи. Булар бир көргөн жерин, мисалы мен кайсы жерге барып жүрөм, Асылбекке же ар кайсы тайганчылыкка барып, бул ошо издеп барат ошол жерге. Булар ошондой да. Тетик Баян Антоновка чейин барып, ошол жерде 2-3 күн жүрүп кайра келет. Аябай ишенимдүү. Жолду билип алат, бир көргөндө берилген жаныбар. Берилген жаныбар. Анан бир эмеси ошол жана ээсин куса болот. Мен баягы бир ай больницага жатып калганда жол карап, аялым келди, ай тияктан ит эмес киши өтпөй калды депчи. Жолго жатып алат, эми кишилер иштебейт. Жолго жатып алып, анан ушундай баягы ээсин күтөт да, ушундай бир эмеси бар. Иттен кичине мындай башкачараак. Ушундай жан дүйнөсү сонун жаныбар экен, Анан мисалы кээде баягы аялым деле тайганың бакпайм тигиби дейт, тияк баары эле багат. Өздөрүн тартат да, баары айдаш жок багат, тамак берет. Баары өзүнүн аял кишини баары өзүнө мындай багындырат. Ошону көп байкап калдым да. Быйылкы күчүктөрдү көп эле аял кишилер алып кетти. Атайын үйгө келип, эми чет жакка бербей эле коюңуз, бир жерден кармайлы деп бүт аял кишилер алып кетти. Сүйүнүп атып. Анан өзү баладай кылып багып атат. Сизде биле кандай Асылбек мырза? Ким көбүрөөк көңүл бурат? Өзүм көңүл бурам. Келинчегим тамагын тууралап берип турат. Кээде жок болуп калганда тамагын берип турат. Канча маал тамак жейт? Ар кандай берип калабыз. Эми оюндарга даярдаганда оюндарга да алып чыгабыз да. Оюндарга даярдаганда ошол маал менен берип турабыз. Эртең менен кечкисин жүгүртүп келип, эс алдырып коюп, ак сууткандай сууткан күндөр да болот. Булар баягы аңуулоого чыкканда мындай өз эркинче чуркап, өзүнүн көңүлү менен тиштеп, мисалы өз эркинче болот да. А ошол оюндарга чыкканда көпчүлүктүн арасында бир сүрдөп калып, же кандайдыр бир тоскоолдуктарга туш келип калбайбы? Өздөрүнүн оюнда. Туш келип калат. Негизи ал бул тайгандын эмесинен болот, канынан болот. Кээ бир тайгандардын каны бар, ошол көпчүлүктөн коркот. Бул биздин тайгандар болсо көпчүлүккө нагырат. Жакшы, көпчүлүккө барганда өзүн жакшы сезип. Бөлөк кишиге болсо деле эркелеп. Аябай. Бир адам канча тайганды мындай өзүнүн
табынан кетирбей бакканга мүмкүнчүлүгү жетет? Эми азыр жакшы эле азыр бир 3-4 бакса болот. Эми талаада, малчылыкта, чарбада жүргөн адамдар болсо көбүрөөк кармап, короого, мал жанын кайтарганга, жырткыч жаныбарларга 4-5 кармап алган байкелерибиз бар. Айылда жашагандар. Эми биздики шаарга ылайыкташтырып, чаканыраак кармайбыз. Кыргызстанга жайылтуу иштери кандай жүрүп атат? Азыр кичине моунун шарапаты менен бул Асылбек болуп бир топ өзүнчө группа бар. Биздин максат эң биринчи тайган асылдандыралы деп атат. Бирок асылданды, Кудай жалгап, азыр параллельно булардын жанагы рабочий качество деп коет, анысы да мыкты болуп атат да, ошого сүйүнүп атабыз. Азыр ошол бул өзүнчө чакан бир питомник кылып, элге булардын өнөрүн тартып алыш керек болуп атат да. Жана чуркаганын көргөзүп, Кудай жалгап булар күлүк. Себеби жана айтпадым, буларды мен атайын мен селекция кылган. Атайын кошуп, 15 жылдан ашык мен өмүрүм кетти да. Анан ошол результаты. Бул өзүнөн өзү мындай асылданбайт, өзүнөн өзү тазаланбайт. Буга бир Асылбек же мага окшогон бир кокуй болуш керек да. Ошол аягынан тил угуп, муну кошуп, бул катынкыдай эле жумуш. Ошонун негизинде боолардын баары асылданды. Анан азыр чет жактан көбүрөөк кызыгып атышат. Быйылкы 3 эле күчүк тууду. Анан азыр сүйүүчүлөр көп экен, атайын үйгө чейин келип менден алып кетишти. Алып кетип бияка Кыргызстанда кармайлы. Анан бирок ошол бул тайган сүйүүчүлөрдүн эмес идеясы, менин идеям эмес. Мен сүрөтчүмүн да, анан алар дагы байке ушуларды эми сактап калалы, бул улуттун баалуулугу экен деп бул кыз кишилер келди да, анан сүйүнүп атам. Бул өзүнөн өзү булар өзүнүн жолун тапты. Анан буюрса эмдиги жылдары Асылбек болуп булардын өнөрүн көргөзсөкпү деп атабыз да. Булар уже өнөрүн көргөзүп калды, Асылбек алып чыгып, оюндарга катышып, оюндарга алып чыгып, бирдеме өзүнүн тайган кандай болот, ошонун баарын 100% көргөзүп атат буюрса. Күлүктүгүн кантип аныктайсыздар? Мисалы мен кичке кезимде чоң атаман көп уктум эле ошол. Кайберенди кууп жеткен күлүк тайгандар болот деп айтчу да. Анан эми аркарга жетиш чынында кыйын да, мисалычы. Анан бирок ошол тоонун шартында ошончолук күлүк кайберенге жетип алган тайгандар дагы бар. Мисалы Кудай буйруса боолор күлүк аябай. Жетиши мүмкүн. Жетиши мүмкүн. Азыр ошону биз Асылбек дагы быйыл тоого алып чыгып көргөзөйүн деп атат. Анан чуркаганын атайын азыр быйыл ошол эме кылам деп атабыз бүт. Ошону баарын тартып, камерага тартып элге көргөзөйүн деп атабыз да. Кече күнү тиги чуңкурчактан, монда түптүк жардан жеңил чыгып кетти да. Түз эле. Түп монда эме таштан жеңил болуп жая чыгып кетти. Элдин баары карап деп калды да. Мисалы булар ушундай катуу скорость менен ошондо тик жерден тигири чыгып кетет. Анан секиргенде анан жеңил да. Эми таза тайган таза болсо ошо тазадай ошондой сенин оюңдагыдай болот да. Эгер таза эмес болсо баягы киши кап же мындай кашаңыраак болуп эме болуп калат да. Негизи бул тайган мисалы жана карышкыраак кол салып атпайбы? Булар бой салбай кол салат, токтотот. Өзүнүн ыгы бар да. Анан көбүрөөк ошону мына бул Асылбек деген мергенчилер атайын өзүнөн өзү эле үйрөнөт. Канында бар да. Булардын түпкү чоң атасы сактан көк куш деген тайгандар. Ошо жапайы карышкырды кармап өлтүргөн да. Бул бар элдин баары көргөн. Анан баары бир ошон үчүн биз бул жана ген деп коет, ошол линияны сактап келатабыз да. Азыр бул тазаланып калды Кудай буйруса. Карышкыр көк жал, карышкыр баары бир жырткыч да. Булар менен алышат. Булардын дагы денеси кокустайт дегендей. Ошондон канча убакыттан кийин кайра өздөрүнө келип аңчылыкка кайра жарап берет? Булар мындай карышкырды тиш салдыртпайт. Жанагы көрдүңбү, ал мында бой салып согушпайт да. Жанагы мында качып токтотуп коет да. Анан бой салбайт. Бой салганда булардын териси жукараак да. Көрдүңбү, ошон үчүн баягы эметкенде карышкырды ошо бир тиштегенде карышкыр токтоп калат. Чимирип ээси келгиче кармап турат. Булардын өзүнүн ыгы бар да, ыктары бар. Бул тайгандардын ошондой бир өзгөчө таланттарын, өнөрүн тасмага тартып өзүңүз айтмакчы. Тасмага тартып жайылтыш керек. Сиздерге биз таазим кылабыз, анткени кыргыздын ушул улуулугун даңазалаган бир өнөрлөрүбүздүн бири. Ооба. Могул жерде жаткандан эле көрсөк болот да, эч нерсе менен иши жок. Мындай тынчтыкты сезет экенсиң, жанында, өзгөчө. Буларда мындай кандайдыр деңгээлде баягы мал эзин тартпаса арам өлөт деп атпайбы? Кыргыздарга окшош. Анан булар мына коркпойт. Кишине караганда да баягы тик карайт да. Тик карап, койрун кыпчыгы алып, мынтай кылып андай жок да. Анан жанагы карышкырга барганда да мындай тик барып кол салат. Кол салып токтотуп мындай эме жанагы көп чет өлкөлүктөр келип страх жок экен дейт.
Ошол кыргыздар ошол Кайманбаган да, ошол табиятынан ошондой көрүн өзүнөн селекция болгон да. Кыргыз Кыргыздардын тайганы. кыйыны. Ошо кыргызга окшош. Анан басканда дагы жана жоргодо жеңил басат. ооба Анан мүнөзү да ошол кыргыздай. эң сонун Кыргыз ошол өзүнүн мындай ошол эмеси ошондой баатырлык касиети бар да. Самынан коркпогону жакшы. Ошо казактарда ошо көп ошол сапатын жактырат. Коркпойт экен деп, Да. жакшы рахмат анда Майрамкул агай, Асылбек ага, сиздердин ушул эмгегиңиздер менен, сиздердин өзүңүз айткан ошол кокуйлук бир жолуңуздар менен тайган сакталып келип бүгүнкү күнгө мына асылдандырып жетип атканы биз үчүн кубаныч. Анткени бул тайгандагы кыргыз элинин тарыхында, кыргыз элинин жашоосунда бир өзүнчө орду бар, баалуулук катары эсептелет. Бар болуңуздар анда. Ооба, муунда муунга улана берсин. Сөзсүз түрдө. Барбаңыздар.